Green картаны тапшыргандан кийин результатын караш үчүн Google'га жазасыңар. Колдон келишинче англисче жазганыңар жакшы да. Green Card Lottery десеңер чыгат. Официальный бир эле веб-сайт бар. DV программ. State.gov. Анан Entrant Status Check дегенге басасыңар. Ссылкага да жазып коесуң да. Момда болгондо экран чыгат. Могу көк кнопканы басасыңар. Continue. 1, 2, 3, 4 пункттан турган бюронун US Department of State деп жазылган 4 пункттан турган эме чыгат. Эгер былтыркын текшерем десеңер 20-21 менен башталган номер. Confirmation номер жазылат да. Анан мисалы муну текшерели. Унутуп калсаңар, мында болгон жери бар экен, бирок билбейм муну кандай кылатынын басып көргөн эмесмин да. Унутуп калдым десе. Анан келет турбайбы, унутуп калганың болсоң. Унутуп калсаң кайра толтурсаң болот турбайбы? 2, 14, 16 цифра. Анан бияка фамилиясын жазасыңар. Өзүңөрдүн фамилияңарды жазасыңар. Эгер туугандарыңарды колсо туугандардыкын. Бияка туулган жылын жазасыңар. Мисалы, анан ылдый жагында мисалы. Аласаңар рамын айтып койсоңар. Submit дегенди басасыңар. Анан результат чыгат. Момда чыкса, has not been selected деп чыкса, өткөн жоксуңар. Өткөндө башкача чыгат. You have been successfully selected 2022 жылы деп ушундай чыгат да. Бир ошондо письмонун ортуна момдогон узун письмо чыгат. Өтүп калгандарга ийгилик. Өткүлө, келгиле. Америка жакшы мамлекет. Бизге окшогон иммигранттарга жакшы жардам берет. Келгиле. Өкүнбөйсүңөр келип, биз силерге карап, өзүңөрдүн күчүңөрдү текшерип, анан такыр жакпай калса, айылып туруп эле кайрылып кете бересиңер. Кыргызстан бизди ар дайым күтөт. Биздин айылыбыз бар, жерибиз бар дегенде. Ошол туугандар, бүгүн ошону эле көргөзүп коеюн дегем. Майрак болсун. Ана биз айтты майрамдайбыз деп. Мында болгон кафеге кирип отурабыз. Кимге эмне бар экен? Медосмотрга деген собеседованияга бир ай калганда медосмотрга барыш керек болот, 2 жума. 2 жума, 14 күн. Собеседованияга чакырат, негизи грин картаны утуп, документтериңердин баары бүтүп, анан собеседованияга чакырат. Ошо собеседованияга мисалы сентябрдын 1-инде чакырса, ошого 2 жума мурун медосмотрдан өтүшүңөр керек. Медосмотр деген общий текшерет. Башыңардан баштап бутуңарга чейин бүт, эмне менен ооругансыңар, эмне ооруларыңар бар, көзүң кандай көрөт, дем алганың кандай, жүрөктүн урганы кандай, баардыгын текшере турган ошо медосмотр. Медосмотрду деген бизде кайсы жерден алды эле? Нияметтен алганбыз. Нияметтен бир-эки врач эле лицензиясы бар да Кыргызстанда. 2 эле врач. Бирөөсү ким эле? Савченко. Савченко Жанна, бирөөсүн билбейбиз. Кыскасы не важно. Маанилүү эмес. Коркпогула, эгерде грин картаны утуп алган болсоңор, медосмотрду күтүп аткан болсоңор, коркпой эле кире бергиле. Анча-мынча ооруларды деле карабайт. Самое главное мен тиги мурун өпкөм ооруган үчүн мени кетири өткөзбөй коет деп эле койгула. Анча-мынча ооруларды өткөзө берет. Самое главное эме кыйын оорулар болбош керек да. Кыйын, аябай жугуштуу оорулар болсо анда өткөзбөй. Нервди текшерет, ментальный жакшы экен, ушундай эмеси ордундабы. Бирдемкен сурасам, жалдырап туруп, каткырып анан деп кайра туруй бергиле. Спокойно сүйлөшүп. Семьябызда 5 киши, 55 000 сом.
55.000 сом 5 киши болсо иши кылып ар бир 55 кишиге миң сом берип 2 11.000 саатта сомдон 55 миң сом эсептей берип чыкканбыз да. И ары карап бийлап, бери карап күлүп туруп чыгып кетесиң ошондой. Не кыласыңар эми бул международный стандартка туура келген баа болсо керек. Кыргызстанда 11 миң сомго дарыламан көрүнбөйсүң го. Бул наоборот улы жагынан түгөнөт мындай чоңоюп ого чейин. Наоборот бул ушундай жасалган. Ичкен сайын үстү төгөнбөйт. Улы жагынан түгөнөт. Могу жака тент чыгып калат. Ичи пустой болуп калган турбайбы биягы? Травманын настык. Көрдүң үстүндө турат. Ичкен сайын бул башкача. Ичкен сайын бияктан баштап түгөнөт. Түгөнөрөт. Анан чык деп биягы жок калат. Не знаю, верится или не верится. Дагы айтсаң дагы метод которбойчу. Дагы эмне кылдык эле? Çevremi. Момдай кылат. Айланып. Мени момдай кылып түп-түз тургузуп туруп, колдон өтүп тургузганда жаман. Аты айландырып туруп анан мындай кылбайт да. Просто нервти текшерет. Нервти текшерет, эмнени текшерет? Эми ошону эле мында апыртып айтып атпайбы, айланып. How do you do? Are you okay? Okay.